достор, мен Зузу Качиева, лайф коуч. Анда берсе, бүгүн бакыттын сыры эмнеде деген экинчи бөлүгүн карап кетебиз. Экинчи бөлүгүн карап кетердин алдында мага лайк басып койгула, 1 секунд убактыңызды алат. Ал нерседен сиз кубаныч гана аласыз мага лайк баскан үчүн. Комментарийди болсо, видеонун аягына чейин угуп, анан жазып койсоңуздар болот. Анан бөлүшүп да койсоңуздар болот. Сиздин туугандарыңыз бар, досторуңуз бар. Ошол менен бөлүшүп койсоңуз, кубанычта боломун жана сизге абдан ыраазы боломун. Андан эсе кеттик, угалы. Биз негизи кички чагыбыздан бери көп нерсени кыялданып жүргөнбүз. Кыялыбызда мындай болсо бактылуу болмокмун, тигиндей болсо бактылуу болмокмун деп келергенбиз да. Же башкаларды көрүп, кандай бактылуу, кандай бактылуу түгөй, кандай бактылуу эне, кандай бактылуу адам дегенбиз да. Ал эми бакыттын сыры эмнеде деген бүгүнкү экинчи бөлүктө биз кыялдарыбызды алып, кыял боюнча калтырып койбостон, аны биз жан дефтерибизге жазабыз. Канча кыялыбыз бар болсо, ошончону жазабыз. Бул биринчи кадам. Экинчи кадам, ошол кыялдарыңызды карап чыгып, бирөөсүн тандайсыз, анан аны максатка айландырасыз. Бул тапшырма, бул техникалар сизге чоң жардам берет. Ошол кыялдарыңызга жетүү үчүн жана бактылуу болуу үчүн. Ал максатка айлангандан кийин, айландыргандан кийин, ал максатты жазып, ал максатка жетүү үчүн кадамдарды жазасыз. Кандай кадамдарды жасасаңыз, сиз ошол максатыңызга жетесиз. Максатка айландырабыз, максатыбызга жетүү үчүн кадамдарды жазабыз, анан албетте иш-аракет жасайбыз. Эмне үчүн спорт кылганда биздин денебизде химикалык реакция жүрүп, анан гормондор бөлүнүп чыгып, бизде спорттон кийин жакшы бир сезим пайда болуп калат. Ошол сыяктуу эле биз кыялыбызды максатка айландырып, максатка жетүү үчүн кадамдарды жазып, анан ошол кадамдарды аткарып, бир кадам, экинчи, үчүнчү, бешинчи кадам аткарып атканда бизде каймана мааниде химикалык реакция жүрүп денебизде жана ошол бактылуулук деген сезимди ээ болгонго, сезе алганга сонун мүмкүнчүлүк болот. Демек, бакыттын сыры эмнеде дегенде, кыялыбызды максатка айландырабыз, максаттарга жетүү үчүн иш-аракет баштайбыз. Бунун баарын жазганда гана, көзүңүз көргөндө гана, алдыңызда бир ушул жазуу түрүндө кылганда гана сиздин мээңиз ошол үстүн иштеп баштайт. Биз жазбай эле ойлонуп эле жүрө берсек, ал нерсе ишке ашпайт. Ал өтө аздык кылат. Ошондуктан иш-аракет кылууга түрткү берүүчү нерсе бул алдыбыздагы план. Алдыбыздагы план жардам берет. Эмне үчүн архитекторлор оюмда эле бар, кандай куруш керек экенин үйдү билем, мен сага айтып турам, курер дебейт. Ал деген чертеж жасап, анан ошону куруучуларга берет. Куруучулар ошол чертеж аркылуу үйдү курганда, анда үй туруктуу, жакшы курулган болот. Ошол сыяктуу биз дагы план астында турса, жазылган болсо, жана эмне кадамдар жасашыбыз керек экенин ой жүгүртүп жазып койгон болсок, ошол боюнча иш-аракет кылсак, ошондо гана биз максатыбыз ишке ашканда мына бактылуу деген сезимге ээ болобуз. Ушундай бүгүнкү маалымат сиздер үчүн. Баса, достор, 1 январда менин автордук курсум Абдан бактылуу айым деген автордук курсум башталат. 1 январь 2023 жылы башталып атат, жаңы жылда. Бирок баасы эски жылдын эски аба курстун баасы. Ошондуктан катталып жетишип калыңыздар. Мага Телеграмга, WhatsAppка, Instagramга дайректке жазыңыздар. Чектелүү эле адамдарды алабыз. Абдан бактылуу айым дегенде дагы менин курсумда биз бактылуу болгонду түшүнөбүз, үйрөнөбүз, анан
болгонго аракет жасайбыз. Ошондо дагы көп нерсе сизге түшүнүктүү болот, көп нерсени биле аласыз. Ошондуктан менин автордук курсум Абага кош келдиңиз. Достор, сиздерге мен айткан ойлор, инсайттар жакты деп үмүттөнөм. Мындан ары дагы Бактын сыры эмнеде деген 3-сериясы, 3-бөлүгү болот. Күтө бериңиздер. Sizde like bastı деп ишенем. Эми комментарий жазып, анан башкалар менен бөлүшөбүз. Башкалар менен бөлүшкөндө гана биз кубанычтуу болобуз. Кубаныч бул ички дүйнөдөгү бакыт деп да айтсак жаңылышпайм. Анда эмесе, көрүшкөнчө.